Рахмат, урматтуу министрдин орун басары. Жолдун узундугу 92-93 чакырым экен. Европалык стандарттарда 1 километр жол 1 миллион доллар деп эсептелинет да. Биздики андан да ашып кетип бартабы. Мана жалпы баасы 89 миллион 300 миң доллар болот экен, курулуш өзү. Анын калганынын баары консультациялык кызмат көрсөтүүлөр дейт. Канча консультант бар? Кеңешчилер да, консультант деп ушу кыргызча жазга деп такыр жаздыра албай койдум. Консультация деген кеңешпи? Биз мурун баягы ошол баягы текшерүүчү фирмалар катары атачук. Азыр ошол маанини консультанттар түшүндүрүп калды да. Бул консультанттар деген ушул проект башталгандан бери ушулар көзөмөлдөп. Ушулар ким? Ошо консультанттар. Кимдер алар? Консультанттын өзүнүн карамагында бир сотрудниктер болот, бир 5-6 адам. Ким алар ошолор? Булар дагы ошол баягы конкурстук негизде келген Кимдер? Кайдан келет? специалисттер болот да. Кайдан келет? Бул ошол азыркы мына аталган фонддор ушулар тарабынан тандалат да. Кайдан келишет алар? Бул өзү ошол мындай конкурстардан өткөн специалисттер келет да. Жана Манас Бердибековдин Жалпак шөжө деген бир сатирасы бар эле да. Ошо Жалпак шөжө болуп атабыз да. Мен кайдан келет, кимдер десем, бул ошол, эми ошолордон келгенден кийин анан ошолор келет да. Кайдан келет? Кимдер келет? Кандай шартта келет? Бул ошол азыр ИБРдин директору дагы мен менен кошо келген. Ушул маселе боюнча жооп берип койсун. Уруксат берсеңиз. Жооп берип коеюн. Атакан Кимсанбаевич, атым Эсенбеков Телек, Ислам өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашыруу тобунун жетекчисинин милдетин аткаруучумун. Бул сиз айтып аткан консультанттык компанияны бул Ислам өнүктүрүү банкы каржылайт. Жалпы суммасы 3 миллион доллар деп алдын ала коюп жатабыз. 3 миллион эмес, 15 миллион 700 миң деп алып атасыңар. Жок, анын ичинде 15 миллион деп 3 миллион негизи консультантка кетчү 3 миллион. Кайсы жерде жазылып турат 3 миллион деп? Общий план финансирования бар. Азыр бул кредит макулдашууларда жок. Бул общий Ислам өнүктүрүү банкынын. Сиз кечирип коесуз. Бизге көрсөтпөгөн кагазга биз кол көтөрүп ушул жерден колдоо көрсөтө албайбыз. Эгерде каткан кагаздарыңар болсо толук бергиле. Биз бул жерден окуп атабыз. Ошол кеңешчилериңерге, көзөмөлдөөчүлөрүңөргө, долбоорду башкаруучуларыңарга, күтүлбөгөн чыгымдарга 15 миллион 700 миң деп атабыз. Толук жооп берип коеюнбу? 15 миллион 700 миң. Ушуну кыргыз элинин моюнуна илип атабыз биз. Ушуну төлөп беребиз деп атабыз. Биз кепилдик берип атабыз жогорку кеңеш катарында. Биз мойнубузга алабыз, бул карызды төлөйбүз деп атабыз. 15 миллион 700'тün içinde 11,7 миллион бул непредвиденный расходы, күтүлбөгөн чыгымдарга. Кайда жазылып турат ал? Күтүлбөгөн чыгымдарыңар эмне? Кыргыз жетекчилери барып калса лента кыркмай калабы, же тай соймой калабы? Эмнеге күтүлбөгөн чыгымдар? Күтүлбөгөн чыгымдардын жарымы бул эскалация деп коебуз. Эмне деген ал кыргызча? Бул баа эгер баалар кымбаттап кетсе, ар кандай инерттик материалдаргабы, ошентип жазса болобу? Битумдаргабы. Ошентип жазса болобу? Болот. Болот. Же эскалация десе түшүнбөй калса жакшыраак болобу? Кандай болот? Эскалация деген сөздүн мааниси кандай өзү? Эскалация деген бул курчуу деген. Бир нерсени курчутуу деген. Сиз эмне деп жооп берип атасыз? Мына карагыла. Урматтуу кесиптештер.
ушул бүтүндөй 89 миллион жумушту көзөмөлдөп башка кылыш үчүн Кыргызстан 15 миллион 700 миң доллар төлөп бериш керек экен. Алар кимдер десе жооп жок. Кожоюн өзү билет деди. Кимдерди киргизишти? Канча киши болот алар? Бул консультациялык компанияга 3 миллион каралып жатат. Канча киши болот? Бул жерде эң биринчи этапта консультант келгенден кийин бул деталдуу долбоорду карап чыгат. Ошол долбоордун чыгымдарын сметасын санап чыгат. Силер санай албайсыңарбы? Бул деген негизи проектный сметалык документ даярдагандан кийин Силер эмнеге даярдабайсыңар? Министрлик эмне кылып отурасыңар силер? азыр биздин мамлекеттик Эгерде ишкана жасап шашпай тур жигит. А министрлик эмне үчүн даярдабайт ал долбоорду? Бул азыркы бул долбоорду негизинен ошол баягы АБРдин өзүнүн специалисттери даярдайт. Силер эмне үчүн даярдай албайсыңар? Жок, биз дагы кошо даярдашабыз. Силер канча аласыңар ошондо? 3 миллиондун ичинен канчаны аласыңар силер? Жок, биз бул Бекер иштейсиңер. Бекер иштейбиз. Эмне үчүн иштейсиңер анда? Биздин группа реализация проектов деген атайын өзүбүздүн группабыз бар. Ал баардык министрликтерде бар. Министрликтин атынан. Ошолор ошол АБРге кайсыл баягы донорлук фонддорго биз аркылуу ошолор жардам берип, ушул проект аткарганга биз түздөн түз дайыма бирге иштешебиз. Мен түшүнбөйм. Долбоорду силер даярдайсыңар. уруксат Бадыхан Киксанович. Ким? Эсенбеков Тилек. Жооп берип коеюнчу. Бул жерде мен айтып келатканым бул бүт ошо консультант аткарган иштерди айтып коеюн деп атам да. Андан кийин подрядчыны тандоо үчүн алдын ала квалификациялык документтер даярдайт. Андан кийин тендерлик документтер даярдайт. Ким даярдайт? Ушул биз тендерден алып аткан консультанттык компаниябыз. Министрлик эмне иш кылат? Эмне жумуш кылат министрлик? Чай ичеби? Жок, Же министрлик карап отурабы ошолордун ишине? Эмне жумуш кылат министрлик? Эгерде силер долбоорду дагы алар даярдап берсе, эсебин да алар чыгарып берсе, шагылды дагы алар тандап берсе, кумду дагы алар эсептеп берсе, силер эмне жумуш кыласыңар? Эмне керегиңер бар министрлик? Долбоорду министрлик даярдап атат. Эмне үчүн аларга акча төлөп атасыңар анан? Булар Сырттан бир келгендер. гана ошол инженерный оценка деп коебуз. Эмне үчүн силер өзүңөр баалай албайсыңар? Деп коесуңар эмес. Ошо инженердик баа берүү дейт. Эмне үчүн силер баалай албайсыңар? Акылыңар жетпейби? Бул ошол биздин каржылап жаткан Ислам өнүктүрүү банкынын, Шарты. Сауат өнүктүрүү банкынын шарттары боюнча. Баракелде. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп атат. Силер өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды берип атасыңар. Кайсы мамлекетте бар ушундай? Өзбекстанда ушинтип көргүлөчү, биздин ушул унаа министрлиги иштейт, бирок сырттан келгендер бизге өлчөбүн эсептеп берет деген. Ошол замат министр кызматтан кетет. Урматтуу кесиптештер, биз канчанчы жолу ушундай кредит коюп атабыз. Кайра уламдан улам, азыр билегибиз эмес чыканабызга чейин кишенди салып койдук биз. Ар жума сайын кредит алып атабыз. Ар жума сайын карыз алып атабыз. Карыз алганда дагы мына өзүңүздөр көрүп коюп атасыздар. Очойгон акчалар кайра кетип баратат аларга. Министрлик бар, өкмөт бар, областтык администрация, райондук администрациялар бар. Департаменттер бар, толгон токой. Бирок алар эч нерсе жасай албайт. Сырттан келген 3 кеңешчиңер баарын жасап берет экен дагы 15 миллион 700 миң долларды чөнтөккө салат экен да кетет экен. Аны кыргыз эли кийин төлөп берет экен карыз катары. Менин сунушум, Рыспек Исламович, четке кагышыбыз керек. Четке кагыш керек. Атахан Кимсанбаевич. 15 миллион 700 миң бул күтүлбөгөн чыгымдар, долбоордун аудити деген нерсенин бүтүндөй баары көз боомочулук. Мен сунуш кылам. Бир маселеде мына сиз азыр айтып аткан ушул эл аралык деңгээлдеги
Ушу жолдун баягы категориясына жеткизиш үчүн бул каралып аткан сумма ошол жерден аныкталып атат. Бизге мына биздин ошол жолду куруш үчүн ошо мамлекеттин ошого каражаты жетпеген үчүн ушул донорлорго кайрылып атабыз. Анда жогорку кеңешке кайрылгы Акылбек Жапаровдун колу менен иштете бергиле. Эмне килесиңер жогорку кеңешке? Жок, кечирип коесуз. Ошол мына азыркы көрсөтүлүп аткан шартта өзүңүз ойлоп көрүңүз, 20 жылда азастан бөлүп төлөйт экенбиз. Мындай возможность азыр эч ким бербейт бизге. Бербейт эмес, эч ким албайт мындай шартта. Эч ким албайт мындай шартта. Мына башта 0,7 деп айтышат элеңер. Азыр мына 1,5%. Бул 1 административдик чыгымдарды жабуу үчүн Кыргызстан дагы 1,5% төлөп берет. Экинчиден, Кыргыз министрлер кабинети бардык салыктардан бошотуп туруп, мамлекеттик казынанын эсебинен 10 миллион акча долларын кошумча каржылоосу каралган дейт. 89 миллион доллар турган ишке биз дагы 10 миллион кошобуз, ошондо 115 миллион доллар болот экен. Биз эми Албайт мындай, урматтуу кесиптештер. Атакан Кимсанбаевич, инфляцияны эске алып